Ассаламу алейкум барыңыздарга. Бүгүн биз ушундай манжетти тиккенди үйрөнөбүз. Бул манжетти спортивка, толстовка жана көйнөктөрдүн жеңдерин ушундай кылып алмаштырсак болот. Ушундай манжетке алмаштырсак болот. Бул манжет колго аябай ыңгайлуу болот экен жана сулуу көрүнөт. Мына бизге мындай ткандар керек болот. Мен ак түстөгү двухнитка материалын тандап алдым. Бул материалды бычып жатканда материалдын сызыктарын карап бычасыздар. Материалды узунунан коюп бычасыздар. Бул жерде бизге эки окшош размердеги детальды бычып алабыз. Бул детальдын туурасы 22-23 сантиметр жана узуну 34-35 сантиметр. Бул бөлүкчөлөрдүн оң жак бетин ичине калтырабыз. Тескери жагын сыртына келтиребиз. Бетме бет коюп, аны дагы эки бүктөп алабыз. Бул жерде буну биз өзүбүздүн колубузга тигебиз жана биз өз колубуздун размерин алабыз. Колубузду экиге бөлүп, анын бир бөлүгүн биз бул жерге коебуз. Бул чекедеги 5 сантиметрди биз тигишке калтырабыз. 0,5 сантиметрден кийинки жерде колубуздун размерин бөлөбүз. Мына бул жерде бул бармактын размерин алабыз. Бармагыбыз канча жоон же ичке болсо, бул ошончолук жоон ичке болуп ушул жер бычылат. Мына мынтип биз бычып алабыз. Бул жерде биздин баш бармагыбыз чыгып турат. Биз бетме бет коюлган материалды сразу эки бөлүгүн тең бычып алабыз. Жана бул эки бөлүгүн тең бычып алганда бириси оң жак, бириси сол жак болуп калат. Мына мынтип бычып алып, бизге дагы эки кичинекей деталь керек болот. Бул бармактын астына коюла турган деталь. Бул детальдын узундугу 18 сантиметр, туурасы 7 сантиметр. Толуктай бычып бүткөн соң биз тиккенди баштайбыз. Бул жерде биз бул эки кичинекей детальды кайсыл жерге коебуз, ошону аныктап алабыз. Бул жерде белгилеп алышыбыз керек. Жана бул эки детальга тең белгилейбиз. Жана бул эки деталдын биринчисин бир бөлүгүн алып алабыз. Мына мындай кылып оң жагын ичине келтирип, ички бетин сыртка келтиребиз. Бул жер бизге бул детальды койгондо ушундай болуш керек. Бул жерди биз тигип алабыз алгач. Тигип алган соң муну чоң жагына муну эки бүктөйбүз жана бул оң жагынан бүктөйбүз. Муну ички бетин ич жагына келтирип, оң жагын сыртына келтиребиз. Бул эки детальдын ичине коюп тигип алабыз. Мына мынтип тигип алабыз. Муну тигип бүткөн соң биз оодарып алабыз.
Мына минтип биз чоң жагынан кичинекей жагын чыгарып алабыз. Мына минтип оң бети сыртка чыгып калды. Бул жерде жакшылап карап туруңуздар. Бул жерден адашпаңыздар. Бул жерде кичинекей бетинин бир бөлчөсүнө коюп алып туруп, кийин калган бөлчөсүн үстүнө келтирип коебуз дагы. Бул жерде бириктирип тигип алабыз. Тиккен соң бизге ушундай болуп көрүнөт. Ушундай болуп чыгат. Мунун кичинекей жагын жана чоң жагын бетине бет кылып туруп, ич жагынан тигип алабыз. Мына минтип. Тигип бүткөн соң мунун чоң жагынан ударып алабыз. Ударганда эле ушундай жерин бириктирип тигип алабыз. Мына достор, биз ушинтип тигип бүттүк. Бул болсо сол колубузга ылайык болду. Бул аябай ыңгайлуу болот экен. Ар дайым колуңуздар жылуу жана жумшак жүрүүсүн кааласаңыздар, бул манжетти тигип көрүңүздөр. Бул мастер-класс сизге жакса, лайк басып, каналыбызга каттала кетиңиздер.